Бишкек ТЭЦине коротулган 386 миллион доллардын жигин издеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоого кайрадан уланды. Суроолордун көпчүлүгү экс-премьер-министр Жантөрөз Сатыбалдиевге жана президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн экс-жетекчиси Сапар Исаковго багытталды. Депутаттар Жантөрөз Сатыбалдиев 386 миллион долларлык кредит боюнча келишим түзсө, Сапар Исаков Тибея компаниясын сүрөгөнүн айтышууда. 2009 жылы, урматтуу депутаттар, 2009 жылы Максим Бакиев баштаган делегация Кытайга барган. Ошондо Сапар Жумакадыров Саринин кызматкери катары сиз да баргансыз. Ошондо менин колумда документтер турат. Ал документтерди баарыңарга таратып берем. Ошондо эле ТЭЦти модернизациялоо боюнча 150 миллион долларга предварительный сүйлөшүү жүргөн. Кемин датка лепти тартуу, подстанцияны куруу ошондо эле башталган. Бирок ошондо мына биз ууруу деп аткан коррупционер кыргызга кыянаттык кылган деген Максим барып 150 миллион долларга меморандум түзүп, келишим түзүп келет дагы, кийин аны 386га чыгарып атпайсызбы? Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рысбаев талкуу жүрүшүндө өтө кызык жагдайды ачыктады. Көрсө депутат Бишкек ТЭЦи өтө кымбат модернизация болгондугун айта баштаганда, Сапар Исаков чакырып, президент Атамбаевдин ачуусу келип жатат деп, маселени экинчи көтөрбөсүн айткан экен. Чыгасызбы Куран менен айта аласызбы? Президенттин ачуусу келип атат деп мен айткан эмес. Мен сизге Байке жаман ачуусу келип атат дегенсиз. Мен сизге мынтип айткам. Бүт баарын сиз айткансыз, перевозкага көп акча кетиптир. Мен ошону тастыктап алайын деген. Мен айткам, тастыктаңыз. Документтерди давайте мен поручение берейин. Алдырып туруп тастыктаңыз деп айттым беле? Сапар Жумакадырович. Жок, айттым беле? Жок, мен сизге топ-толук айтып берейин. Сиз мынтип айттыңыз. Кожобек Жайчыбек, бул маселени эмне көтөрүп атасыз дедиңиз. Тастыктап туруп көтөрүп чыгыңыз. Ошентип айткам, туура. Бирок сиз тиги президенттин жини келип атат, туда-сюда деп айтып атпайсызбы? Андай болгон эмес. Алмаз Шаршеновичтин ачуусу келип атат. Эки элдин ортосундагы мамилени бузуп атасыңар. Эки элдин ортосунда мамиле бузулуп кетет деп айткам, туура. Бирок сиз жанагы нерселерди кошпоңуз да. Мен калпчы эмесмин, Сапар Жумакадырович. Мен да калпчы эмесмин. Мен вообще калп айтпайм. Мен да калп айтпайм. Мен стерженим ушундай. Депутат Каныбек Иманалиев ТЭЦти модернизациялаган Тибея компаниясы менен стратегиялык жолдорду салып жаткан China Road компаниясынын өкүлүн Сапар Исаков 18 жолу Ак үйдөн кабыл алгандыгын айтты. Ким урдаган? Мен күмөн оюмдугун айтам. Биринчиден ушул жерде отурган депутаттардан, министрлерден 8 жыл бою Тибея менен кездешкен бир гана адам отурат. Бул Сапар Исаков. Биринчи жолу Игорь Витальевич Чудунов айтып берди, барган, ушул уюштурган деп. 15 октябрь 2009 жыл. 2000 жолу танып атат, мен болгон эмесмин деп. Ошол чактагы элчиликти иштегендер айтып атат. Саринин Максим Бакиевдин протоколдук кызматынын башчысы катары 12 январда 10 жылы Сапар Исаков барганда. Эң негизги идея катты Сапар Исаков жазат. Урматтуу депутаттар, криминалистиканын законунда байланыш, жеке жолуу деген эң маанилүү нерсе. Биякта мыкты юристтер отурат. Биз ким удады атабыз? Бир гана адам Тибеядын жана Кытайдын соода өкүлчүлүгүнүн өкүлү менен 15 жол жолуккан. Мен бюро пропускан заказ бердим. Кимге кирген деп? Президентке кирген эмес, спикерге кирген эмес, депутатка кирген эмес. 2013-төн 2017-ге чейин Сапар Исаковка Тибеядын негизги куратору, Кытайдын соода өкүлү Цин Юлюн Сенхуэ Суньян 10 жолу. Андан кийин ал кеткенден кийинки өкүлү Чан Су Лин Цо 8 жолу кирген. Эмне үчүн алар Русул Ахметовго кирбейт? Эмне үчүн алар Темир Сариевге кирбейт? Себеби бүт маселе посол менен жолукса мен рахмат айтат элем. Соода өкүлчүлүк бул коммерция, акча маселесин гана чечет. Текебаев февралдан сентябрга чейин 6 айлык сотто Маевский менен бир жолу кезиккенби деген маселени койлду. Жарым жарты далилдеген жок, ал акча маселеси чыккан жок. Урматтуу укук коргоочулар, эгерде Сапар Исаков соода өкүлчүлүк менен 15 жолу кездешип атса, ким ууру деп мен суроо берген акым барбы? Жыйын жүрүшүндө ошондой эле экс-президент менен азыркы президентти дагы чакыруу керек экендиги айтылды. Айтып атасыз да, сен жедиң, мен жедим, сен айттың, мен айттым. Жегендер ушул жерде эле жүрбөйбү? Ушул жерде.
Айланып басып жүрбейби? Эл көрөт, эл билет да ким жегенин. Неге чындыкты бойунуз калбайсыз? Анан бир депутат чыгып айтты да, Алмазбек Шаршеновичтин атын айтты да. Сапар Жумакадыров айтты, Сооронбай Шариповичтин. Эркиңер жетеби, урматтуу комиссия? Чакыргыла. Экс-президентти дагы, эмки президент дагы, азыркы өкмөт башчысын да чакыргыла. Ал кезде биринчи вице болуп турган. ОЗПга анда тиешеси бар. Эркиңер жетеби, чакыргыла. Этегине чыккыланда. Анан бир жерде туралы айлантып элге шылдың болбой. Депутат Алтынбек Сулайманов ТЭЦ боюнча мамлекетке каршы келишим түзүүнүн башында Сапар Исаков менен Тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев турат деп, аларды элге душмандык жасадыңар деди. Сулаймановду өчүрбөй тургула, бүтүрүп алсын. Кечирип кой, Сапар Жумакадыров, сиз МИД менен силер экөөңүздөр тилиңиздер бир, кылган ишиңиздер бир, ошон үчүн МИДти сиз ачта кылтасыз. Сиз убагында МИДти алып келген дагы сиз, аягына чыгармаган дагы сиз ушундай. Элдин баардыгы билет. Буну танбасаңыз деле болот. Ошол иштердин башынан аягына чейин жүргүзгөн сиз, Сапар Жумакадырович. Күч органдары өзүнүн убагында баасын берет. Мен сизди мындай кылды деп аткам, бирок ошол иштин башынан аягына чейин координация кылып контролдогон президенттин атынан сиз болосуз. Жантөрө Сатыбалдиев келишим үчүн бир гана ал эмес, жогорку кеңеш депутаттары дагы жоопту экендигин улам кыйтып турду. Gelişimge kol koyordan al, kredit alardan murun jogorku kеңештин профильный комитеттердин макулдугусуз өкмөт эчтеке кыла алмак эмес. Ал биз канча сүйлөшсөк дагы. И ратификация болмоюнча бул күчүнө кирмек эмес. Ал эми Сапар Исаков болсо депутаттык комиссиянын корутундусунда ТЭЦ модернизация болгон жылдардагы премьер-министрлердин аты толук жазылбагандыгын бир канча жолу кайталады. Ошо Сооронбай Шариповичтин фамилиясын дагы, как бывший премьер-министр, анын ошол фамилияны да кириш керек деп атам, ачык айтайын. Себеби ал киши да премьер-министр болгондо. Биз ошо акыйкат баарын ачык көрсөтөлү деп атсак, анда баарын көрсөтөлү, бүт фамилияларды көрсөтөлү деген сөз болуп атат. Сапар Исаков буга чейинки билдирүүлөрүндө бул келишимге Сапар Исаковдон баштап Сооронбай Жээнбековго чейин, Жантөрө Сатыбалдиевден баштап мурдагы спикер Асылбек Жээнбековго чейин жооп бериши керектигин айткан. Депутат Асылбек Жээнбеков парламент өкмөткө ишенгендигин, ишеничти актабай уурулукка жол бергендер жазасын тартыш керек деп билдирди. Бир гана Кудайдын буйругу менен, Алланын гана буйругу менен. Кыргыздар, көзүңөрдү ачкыла. Силердин акчаңарды жеп кетип атат. Карап койгула деп, мына сууктун кесепетинен чоң мындайча айтканда кемчиликтер ачылып атат. Анан ошого депутаттар карабай кое албайт да. Бүгүнкү күндө силер жаман көрүп атасыңар. Ушу депутаттар комиссия түзүп, ушу маселени карап, анан ушунда ачыкка чыгып атат деп. Башка айла жок да. Эл карап турат. Бизди эл шайлаган. Элмирбек Иманалиев ырдап атат. Төрөлөр төрдү булгады дейт. Мамлекетти күрөөгө коюп, элдин чөнтөгүнө кол салды деди. Ошо тесттен кийин. Парламент кантип карап турат? Бизге дагы кызык. Эмне үчүн биз мамлекеттик саясатты колдоп, мамлекеттин кызыкчылыгын колдоп, келишимдер силерге ишенип ачыклайш керек, өкмөткө ошондо. Силерге ишенип, силердин каттарыңа ишенип колдоп берсек, анан ушундай чыгып атат деп. Кызуу талаш тартышты жараткан жыйын эртең менен башталып, кечке чейин уланып дагы бүткөн жок. ТЭЦ чуусу эртең дагы парламентте каралмакчы.